Мени өзү ата деген ыйык сөздөн башталгандай сезилет. Бирок мага өз атамдын мээрими буйрубады. 7 жашымда мектептен кайтып келатсам, айылдын эли казганактай жаалашып, алдыман тосуп чыгышып, белиме жолук байлап, колума таяк карматышты. Өкүр, шорун каткыр жалгыз туяк, өкүр дешти. Боз үйдүн капчытында артты карап отуруп, жаштайман бөйрөк таянып алып өкүрдүм. Мен атама аябай тарындым. Мага айтпай эле келбес жакка кеткенине тарындым. Коштошуп кетсе көп өтпөй апам турмушка чыкты. Мени кошо эричте кетти. Ошол күндөрдү эстесем, жер кунарсыз боло түшөт. Апам таптакыр чоочун адам менен өмүр сүрө баштады. Атам ошондо эки өлдү. Атам ошол адам үчүн өлгөндөй, мен аны өтө жек көрүп жүрдүм. Апам экөө каткырышып, алдан эми сүйлөшүп калышса, ал мени мазактап көз көрүнө менин ырысымды тартып алып жаткандай боло берчү. Бат эле чоңоюп, ушуга алым жетсе, үйдөн куулап чыгып салып, эч качан киргиз кылып коем дейчүмүн. Эч эле аны менен жалгыз калгым келчү эмес. Ал мени менен жалгыз калса эле, эч кимге көрсөтпөй өлтүрүп туруп катып койчудай корккон күндөрүм да болду. Мен ага сүйлөчү да эмесмин. Сүйлөгөн сөзүн уккум да келчү эмес. Ал дагы бөтөн адам экенин жашыра албай, комсоого карап тура берер эле. Апам кайтыш болгондо 9да болчумун. Ал эсимде. Апамдын табытын алып, бөрүстөнгө жетип калганда, жамгыр көнөктөп төгүп кирди. Балким ал мархум апамдын ак бейилине табыйгат берген жашандыр. Апамдын табытын мөрзөгө коеру менен жамгыр тык токтоду. Ыйыгы солкулдаган атамды карасам, көздөрүнөн куюлган жаш ак жанга айлангандай токтобой агып туруптур. Мурда мага тоодой көрүнгөн толку бою кичирейип, жүзүндөгү буручтар ого бетер кайгысына кошулуп көбөйүп кеткенсиптир. Ошол замат алкымыма ачуу жаштыгым ичимди ысытып жиберди. Анан өңүрөп коя бердим. Мага асман кошо сынып кеткенде эч эле бул дүйнөдөн үмүт кыла албай турдум. Бир малда бир жумшак кол башымдан сылады. Бир тамчы жаш бетиме тамды. Бир ысык эле көдөнүмдү ороп өткөндөй болду. Атам экен. Мени бооруна кысып алды да, өңүрөп көдөнүнө кысты. Мени бир үн барынан соротуп тургансыды. Жакшылап аңдасам, атамдын солкон жүрөгү экен. Мага мындан башка эч ким калбаганын ошондо сездим. Мен атамдын ысык кучагынан чыксам эле, асмандын алды бош калып, тоо тала жайдакталып, аламга түн түшүп калчудай сезилди. Анан анын көкүрөгүнө ого бетер жабыша түштү.
ошол күндөн баштап мен кайра аталуу болдум. Атаке байымай, мен аны кайсыл күнү үйгө аял алып кирет деп эле жүрдүм. Кээде үйгө түнөбөй калган күндөрү ал чын эле кетип калдыбы? Мага эч нерсесин айта албай, жөн эле кетип калган болсочу деп шекчинчүмүн. Жок. Жок. Эч нерседен капары жок жайдаңдап келип калчу. Ошондогу менин сүйүнгөнүмчү. Ал мени эч таштай албай койду. Мен анын мындай жүрөгү бар экен мурда кайдан билейин? Кайдан билейин? Таптакыр кайнаса каны кошулбаган чочун бала үчүн бу дүйнөдөн так өтүүгө баш байлоо деген эмне? Дүйнөдө меникиндей ата эч кимде жок. Ооба. Эч кимде. Ал мен үчүн бул өмүрдүн эң бир таттуу көз ирмемдерин садака чапты. Ал мен үчүн жанын отко салып жашады. Бир канатын сууга салып бакты, өстүрдү, чоңойту. Адам катарына кошту. Ал менин өз атамдын өмүрүн улады. Ал өлгөн адамды бир башкача мейримдүү тирилте алды. Атакем ай. Өз атам болсо да, өз милдет эле деп капарым албайт элем. А мен аны мынчалык адамзатта жок жакшылыгынан кантип кутулам? Билбейм. Ал мен үчүн жүрөгүнө түшкөн оор тоону да оодарып таштап туруп келди. Атаке! Сизге жолуккан тагдырымды миң кучактап өбөм. Мен дүйнөдөгү эң бактылуу жетиммин.